Ош шаарында эски көрүстөндөрдүн ордун коомдук максатта кайра пайдалануу үчүн рекультивациялоо иштери башталды. Учурда мындан 73 жыл мурун жабылган Ак-Көр көрүстөнүндө жумуш жүрүп жатат. Эски көрүстөндүн жалпы аянты 19 сотукты түзөт. Мындан чыккан сөөктөр шаар сыртындагы жаңы көрүстөнгө алып барып көмүлөт. Ушул жердеги көрүстөн Ак-Көр көрүстөнү деп коебуз. Бул жерде жалпы аянты 19 сотук. Бул жердеги жашоочулардын суранычы, жашоочулардын баягы талабы менен бул жерде тазалап, маркумдардын сөөктөрүн 10 адырдагы массивканын көрүстөнүнө коебуз. Жашоочулардын баягы талабы менен бул жерге мечит деп ачат. Санепет көзөмөл борбору залалсыздандыруу ишин жүргүзүүдө, топурактардан анализ алынган, элдин коопсуздугу көзөмөлдөнүүдө. Жалпы эле кабырстандар негизинде фатвада 25 жыл 30 жыл экен. Анан анындагы ачык билүүчүсү ошол жердин жергиликтүү билүүчүлөрү. Бул азыркы биздин тил менен айтканда цестер. Алар ошол 30 жылдын ичинде биздин жер катмарында эч нерсе калбай калат деген чечим бар экен. Ошонун негизинде кабырстанды 30 жылдан ар жагына, бул жагына, анан бул жерде ар бир жердин жер кыртышын билүүчү өзүнүн специалисттери дагы жардам берет экен. Фатва ушундай жазылган. Ошолор билет экен да, жердин кытмышы нымдыбы, же ысыкпы, какпы дегендейчи. Ошондо жалпысынан 30 жылдын ар жагына иштетсе болот, бирок көпчүлүктүн пайдасына, дагы бир сыр айтам, вакыф деген көпчүлүктүн пайдасына. Мечит, медресе, борбор, илим ала турган, тарката турган, аны частныйга өзүнчө кетиш мүмкүн эмес. Мындай чечим жергиликтүү бийлик, аксакалдар, дин өкүлдөрү менен биргеликте эл менен жолугушуу учурунда кабыл алынды. Эл ыраазы. Казуу иштеринин алдында өткөндөрдүн арбагына багыштап Куран окулуп, курмандык чалынган. Ош шаарында жалпы 49 көрүстөн бар. Алардын 15-и жабылган, 35-и иштейт. Анын ичинен 15 көрүстөндүн жабылганына 50 жылдан 70 жылга чейинки убакыт өткөн. Ага ылайык мөөнөтү 25-30 жылдан ашкан көрүстөндөрдү рекультивация кылып, көчүрүлмөй болуп турат. Ордуна социалдык объектилерди куруу пландалууда. Урматтуу ажекелер, урматтуу аксакалдар, шаардын ичиндеги көрүстөндөрдүн бардыгын быйыл жыл этегине чейин жабабыз. То есть шаардын ичине сөөк байыт коюлбайт. Эгер быйыл жылдын этегинде жапсак, бул ошо бизге окшогон бир мэр келип, бизге окшогон киши келип, 30 жылдан кийин гана рекультивация кылат. То есть 2055-2060 жылдарга созулуп кетет да. Ошого жылдын этегине чейин мүрзөлөрү жаап, көрүстөнү жаап, баарын тетиякта жаңы көрүстөн ачканбыз. Аянты 15 гектар экен, капталында дагы 15 дейт. Ошо 30 гектар жалпы аян кылып, шаардан чыккан сөөктөрдүн баарын ошо калып барып коебуз. Белегесек, Ош шаарындагы көрүстөндөрдүн ээлеген жалпы аянты 200 гектарды түзөт. Бул каланын аймагынын 3/1 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Мындан улам жыл аягына чейин бардык көрүстөндөрдү шаардын сыртына жылдыруу каралууда. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.